Абрикос мээнин мотору. Жай мезгилинин өзгөчө рахаты болгон абрикостор баарыбызга эле тааныш эмеспи? Бул жемишти көпчүлүгү жакшы көрүшөт, бирок организмге канчалык пайда алып келерин билгендер аз. Ал эми абрикостун пайдалуу касиеттери, ошондой эле каршы көрсөтмөлөрү жөнүндө сизге Lights Media кененирээк айтып берет. Андыктан достор, экрандан алыстабаңыздар. Байыркы учурда эле бул жемиштин көзгө дагы, даамга дагы жагымдуулугу элге бат тараган экен. Абрикостун мекени азыркы күнгө чейин так аныктала элек. Кээ бир маалыматтар абрикостун мекени Кытай. Ал эми Европа бул жөнүндө Грецияга кызгылт сары жемиштерин алып келген армян соодагерлеринин жардамы менен таанышышкан деп маалымдашат. Жемиш витаминдерге, минералдык заттарга жана башка пайдалуу заттарга бай. Ушул себептүү организмибизге өтө пайдалуу. Биринчи, жүрөк-кан тамыр системасынын ишин жакшыртат. Абрикостун курамындагы калий жана антиоксиданттар кан тамырларды жана жүрөк булчуңдарын чыңдайт, кан басымын нормалдаштырат. Ошондуктан миокард инфарктынан кийин аритмиясы бар бейтаптар үчүн абрикосту диетага кошууну сунушташат. Экинчи, көрүүнү жакшыртат. Бета-каротин, С жана Е витаминдери жана башка минералдык заттар көздү жашка байланыштуу өзгөрүүлөрдөн, айлана чөйрөнүн терс таасирлеринен, стресстен сактайт. Диетологдор өрүктү десерт үчүн же ач карын эмес, тамак ортосунда бир нече саат аралыгында, мисалы эртең мененки тамактануудан кечки тамакка чейин жешти сунушташат. Анткени айтылган убакыттарда организм өзү үчүн максималдуу пайда ала алат жана жемиш кислоталары ичегилерди дүүлүктүрбөйт. Үчүнчү, мээнин мотору. Абрикосту мээнин иштешинин мотору деп айтсак жарашат, анткени абрикос эс тутумду жакшыртат жана өзгөчө акыл эмгеги менен алектенгендер үчүн пайдалуу. Таттуулардын сүйүүчүлөрү үчүн бул жемишти өзгөчө сунуштайбыз. Анын таттуу даамы мыкты десерт болуп, балмуздак жана башка таттуу токочтордун ордун толуктайт. Төртүнчү, бронхит менен күрөшүүдө. Элдик медицинада абрикостун үрөнү жөтөлгө жана дем алуу органдарынын ооруларына дары катары колдонулат. Өрүктүн данегиндеги заттар рак жана ашказан жараларында жакшы таасирин тийгизет деп ишенишет. Баса, эскерте кетсек, өрүктүн данегинин курамында амигдалин бар. Ал тамак сиңирүү трактында гидроций кислотасын пайда кылат. Бул өтө күчтүү. Албетте 1-2 данектен эч нерсе болбойт, бирок чоң доза уланууга алып келет. Тамак ооруп, жүрөк айланып, дене алсырап, кузгуңуз келет. Оор учурларда ал тургай калтырак басуулар жана эсин жоготуулар болот. Кичинекей балдардын арасында эски данектерден көп жеп алып, ууланып, чарчап калган дагы учурлар болгон. Андыктан балдарыңызга күнүнө 5-6 данеке гана уруксат бериңиз. Бешинчи, ичти жумшартат. Жалкоо ичегинин эң жакшы дабасы өрүк. Байыркы медицинада өрүк суук жана нымдуу мүнөзүнө байланыштуу ич алдыруучу дары катары колдонулган. Курамында клетчатка көп болгондуктан ичеги карын трактыңыздын иштешине жардам берет жана организмдеги калдыктардан тез арылып, бөлүп чыгарууга мүмкүндүк берет. Органикалык кислоталар жемишке жумшак кычкылдаам берип, тамак сиңирүү процессин нормалдаштырат. Алар ичегилерди абдан күчтүү стимулдаштырат. Өрүктүн ширеси ашказандын кислоттуулугун нормалдаштырат. Ошондуктан аны калет жана ич катууга колдонсо жакшы. Андыктан ич катууда бир нече өрүк жеп койсоңуз жетиштүү болот. Кызыктуу маалымат. Айрым Европа өлкөлөрүндө абрикостор армян алмасы деп аталат экен. Сиз билдиңиз беле? Эми билип жүрөсүз. Абрикос менен өрүктүн айырмасы эмнеде? Биз өрүктү гана өрүк дебестен, абрикосту дагы өрүк деп атоого көнүп алганбыз. Бирок алардын ортосунда айырмачылыктар көп. Абрикос жыпар жуттуу, мөмөсү калыңыраак, баркыттай териси бар жемиш. Ал эми өрүк кичинекей. Ал эрте бышат. Көбүнчө учурда абрикоско салыштырмалуу таттуураак болот. Анын кабыгы ичке, мындан тышкары данеги менен кошо кургатылган абрикосту дагы өрүк деп аташат. Бизде Кыргызстанда баткен өрүгү деп өзгөчө бааланат эмеспи? Ал эми баарыбызга белгилүү болгон как, бул данеги жок кургатылган абрикос. Баса, абрикос кургатылгандан кийин дагы пайдалуу заттарды өзүнө сактап калат. Андыктан кургатууда эч камсанабаңыз. Пайдалуу рецепт. Бир уч какты таза жууп алып, мискеге салып, андан соң 3-4 литр суу куюп кайнатыңыз. Бир кайнагандан кийин татымыңызга жараша шекерден кошуңуз. Божомол менен 20 мүнөт орточо отто кайнагандан кийин табигый компот даяр болот. 6.
ооз көндөйүнүн саламаттыгы. Бул тууралуу бардыгы эле биле бербейт. Бирок абрикосту өз рационуңузга кошу менен ооз көңдөйүңүздүн ткандарына пайда алып келе аласыз. Курамында С витамини көп болгондуктан микробко жана сезгенүүгө каршы күрөшөт. Табигый өрүктүн ширеси тиштин этин бекемдеп, эмальды таштардын пайда болушунан сактайт. Баса, айта кетсек, бизде айрыкча көлдүн абрикостору өзгөчө бааланат. 7. Сулуулук жана фигура. Бул күнөстүү мөмөлөр жаштыкты жана сулуулукту сактоого чоң жардам берет. Абрикостон алынган экстракттар ар кандай сывороткаларга, кремдерге, маскаларга жана скрабтарга кошулат. Ал дененин калыптандыруу үчүн жакшы продукт болуп эсептелинип келген. Бул мөмө зат алмашууну жакшыртат, ашыкча суюктукту кетирет, ошондой эле дене салмагын бир калыпта азайтууга жардам берет. Кызыктуу маалымат. Дүйнөдөгү өрүктөрдүн көпчүлүгү Туркияда өстүрүлөт экен. А сиз билдиңиз беле? 8. Иммунитетиңизди бекемдегенге абрикос жардам берет. Абрикос витаминдер менен минералдарга жогорку деңгээлде каныкканын баарыбыз эле билсек керек. Бул мөмөнү сезондо жеп турсаңыз, сиз иммундук системаңызды кыйла чындап, суук тийүүдөн жана жугуштуу оорулардан коргой аласыз. 9. Кандын курамын жаңыртат. Абрикос кандын курамын жаңыртканга жардам берет. Жалпы каныңыздын түзүлүшүн жакшырткыңыз келсе, бул жемишти рационуңузга кошууда пайда бар. Денеде олуттуу патологиялык процесстер болбосо, гемоглобин, тромбоциттер жана башка көрсөткүчтөр кадимки калыбына келет. Ошондуктан көп абрикос жеңиз. Абрикос бир катар касиеттерине карабастан, кээ бир адамдар үчүн терс таасирди да тийгизиши мүмкүн. Мындай нерселерди билип алуу өтө маанилүү. Ошондуктан кунт коюп угуңуз. 1. Аллергиялык реакциялар. Айрымдардын бул мөмөгө аллергиясы болушу мүмкүн экен. Бул аллергиянын көбөйүү даражасы жеген мөмө жемиштердин көлөмүнө жана организмдин сезгичтик деңгээлине жараша болот. Бирок сейрек учурларда аллергиялык реакция өтө олуттуу жана ал тургай кооптуу болушу дагы мүмкүн. Мына ушундай экен. Ал эми сиздин абрикостон аллергияңыз барбы? Бар болсо, анда өкүнүчтүү. Эскерте кетчү нерсе. 6 айга чейин ымыркайга жаңы даамды бергенге болбойт. 2. Ашказан оорулары үчүн. Жаңы абрикос ашказан ширесинин, ашказан жарасынын жана 12 эли ичегинин жарасынын кислоттуулугу жогорулаган. Ошондой эле панкреатит жана курч гастрит менен жабыркагандар үчүн зыяндуу болушу мүмкүн. Баса, абрикосту эч качан ачкарын жебеңиз. Ашказаныңызга терс таасирин тийгизип коюшу ыктымал. 3. Кант диабети. Өрүк бул оорудан жабыркагандар үчүн эксперттер тарабынан сунушталбайт. Эгер сиздин жегиңиз келип, чыдабай жатсаңыз жана оорунун стадиясы жеңил болсо, анда дарыгерден уруксат сурап жесеңиз болот. Ал эми оор учурларда мөмө жемиштерге тыюу салынат. 4. Ууланууга алып келиши мүмкүн. Тилекке каршы мөмө жемиштердин бардыгы эле экологиялык таза аймакта, айыл чарба тажрыйбаларын колдонулуп өстүрүлбөйт. Абрикосту белгисиз бир сатуучудан сатып алуу менен сиз өтө жагымсыз, ал тургай өмүргө коркунуч туудурган азыкты сатып алып калышыңыз мүмкүн. Ушул себептүү ууланышыңыз толугу ыктымал. Дагы бир эскерте кетчү нерсе. Операциядан кийинки учурда абрикос тыюу салынат. Ал эми бышкан абрикосту кантип тандайбыз жана кантип туура сактайбыз? Бардык эле жемиштердей эле абрикосту бышып жаткан мезгилинде июль-август айларында сатып алган жакшы. Мөмөлөрдүн түсүнүн бир өңчөйлүгүн жана окшоштугун, алардын орточо катуулугун кылдаттык менен көзөмөлдөп коюңуз керек. Ал эми жашыл тактары бар, ачык сары түстөгү өтө катуу абрикостор быша элек болуп саналат. Алардын даамы бир аз кычкылыраак келип, пайдасы азыраак болот. Өрүктүн буркураган жыты алыстан эле өзүнө тартып турушу керек. Ошондо гана мөмөнүн толук бышып жетилгенин биле аласыз. Андан тышкары мындай абрикостор өтө пайдалуу келип, сизди даамдуу, соонун даамы менен кубантат. Абрикостор муздаткычта 3-4 күн бөлмө температурасында 1-2 гана күн сакталат. Эгерде өрүктөр дээрлик бышып жетилген болсо, анда бир нече күн бою кагаз баштыкка салып, караңгы жерге сактаңыз. Ал өзү эле бышып жетилет. Ушуну менен биздин видеобуз аягына чыкты, достор. Эгерде видеобуз пайдалуу жана кызыктуу болгон болсо, лайк басып, оюңузду комментарийге калтырып коюңуз.
жана жаңы пайдалуу кеңештерди өткөрүп албаш үчүн биздин каналга катталыңыз. Көңүл бурганыңыз үчүн чоң рахмат.